Үйдүн дубалы бүтүп, Кудай буюрса. Мына заборун баштадык уже. Үйдүн дубалы бүтүп калды. Бүгүн эртең дубал бүтөт. Бүгүн дагы 2 тонна цемент келди, 1,5 тонна цемент алып келдик. Мынакей, могул жагы дубал, бери жагы эмне үчүн пас болуп атат деп таң калбаңыздар. Ал жеринде эртең тургузулат, бирок үстүнө перемичкаларды коюш керек. Мынакей. Ушундай. Туугандар. Gel dostum. Hı? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, кадырман, кылым карыткан кыргыз элим. Кудай буюрса, биз Ак ниет аманат коомдук фонду жакшы билесиздер, эмне жумуштардын үстүндө жүргөнүбүздү. Мына Кудай буюрса, иншалла тамтым этип биздин Ак ниет аманат коомдук фонду 1 жашка толуптур. 1 жашка чыгыппыз. Былтыры так ушул маалда фонддун негиздүү официалдуу түрдө түптөп, анан фонддун күбөлүгүн алдык элек. Мына 1 жыл аралыгында фонд сонун кызматтарды кылды биз үчүн. Кимдер үчүн балким кандайдыр бир кызматтарды кылып аткандыр. Мен учурдан пайдаланып айтып кетер элем. Бизге үмүт артып канчалаган инсандар кайрылып атат. Ошол инсандарга жардам бере албай, кол суна албай атабыз, баардыгына жете албай атабыз. Мен учурдан пайдаланып кечирим сурайм. Бардыгыңыздарга жардам берип жетише албай атабыз, албетте жетишүү кыйын. Биз жалгызбыз, муктаждар көп, жакшы билесиздер. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр деп ойлойм, бирок ниет кылабыз иншалла. Мен дагы канчалык колумдан келишинче инсандарга жардам берип, канчалык көп адамдардын дубасын алгым келет. Сиздердин дагы муктаждыгыңыздарга себепчи болгум келет, муктаждыгыңыздарга. Бирок жетишпей атабыз. Чоң иш баштап алганбыз. Билесиздер, мына Жалал Абад шаарында муктаждар комплекси деп салып атабыз, көрүп атасыздар. Ушул баштаганыбызга бир 3-4 ай болуп калды. Мына азыр эртең уже стенасы бүтөт. Толугу менен дубалы бүтүп калды уже комплекстин. Азыр уже могу көчө жагында заборун куруп атабыз. Бир эле учурда үйдү эле эмес, айланасында заборун, летний кухнясын, душун, баняларын ошо кылып кетели деп аракет кылып атабыз. Иншалла мына эртең бүрсүгүндөрдөн дубалы бүтөт, анан сейсмопоезд куябыз дагы үстүнө кийлигишебиз. Бирок бул жагында 2 этаж кылабыз деген жакшы ниет бар, урматтуу туугандар. Эгерде эл колдоп турса, Кудайым буйруса, иншалла, Кудайым насип этип калса, эл колдоп турса, ушул жагын 2 этаж кылабыз. Ушул жагына эмне кетет экен, урматтуу туугандар? Мына уже 1-чи кабаты бүттү. 100 миң, 110 миң сом ушул коюшу менен бир 120 миң сомго плита коюлат. Плита коюлат. Анан 20 миң кирпич кетет экен 2-чи кабатына. Ушул жагын 2-чи кабат кылабыз деп атам. 20 миң кирпичиң 5 сомдон 100 миң болот. 200 миң менен плита менен кирпич бүтөт. Баары бир мунун үстүн жабышыбыз керек. Чатырын 1-чи этажында эле, ошол эле чатыры 2-чи кабатында эле жабып кетет. Бунун үстү болбосо мына 1-чи этажда 6 семья жашаса, үстүнө балким 3 семьяны жайгаштырып коюш мүмкүн. Же болбосо ошол 6 семья оокат кыла тургандай, тирлик кыла тургандай бир швейный цехпи, же дагы бир маселеби кылайлы деген жакшы ниет бар. Же ошол жерде бир мероприятие өтөрө турган бир зал кылып койсокпу деген жакшы ниет бар. Кыскасы ушулар бир оокат кыла тургандай 2-чи кабатка ушундай нерсе кылайлы деп атабыз. Урматтуу туугандар, мен дайым айтып келем. Мына кече күнү интернетке тартып чыкканда бизге бир өзгөчө спонсор чыкты. Канчалаган элибиз жардам берип атат көрүп атасыздар. Мына ушул жерге навайчылар нанын ташып келип берип атат. Техника КАМАЗ мингендер могул жерге ушу таш шагылдарын ташып беришти. Ушул жерде портер мингендер болсо базардан материалдарын ташып келип берип атышат. Кирпич заводдун ээси Чымбердиев Ибайдуллага өзү 5 миң кирпичин берип, жана кирпичти өз баасынан арзан кылып, ошо транспорт маселесине дагы жардам берип атат. Кыскасын айтканда канчалаган эл жардам берип атат. Анан мына Сбербанк картабызды жарыяга берип атабыз. Картага канчалаган эл жардам салып атат. Өткөндө мен фундамент бүтүп атканда дагы Сбербанк картанын отчетун бердим элем. Мына бүгүнкү күнү Сбербанк картаны текшерсем 152 миң рубль акча чогулуптур. 150 миңден ашык рубль акча чогулуптур. Бул сом эмес. Мына Кудай кааласа бул сомуңуздарды, сиздердин аманатыңыздарды алып, эртең мына ушул
Бүгін дағы 4000 кирпич келді. Кече 6000 кирпич келген, 10000. Мурунку күнү 7000 кирпич бизди карыз кылган. 17000 кирпичке акчабызды бере элекпиз. Кирпич заводко. Мына Кудай кааласа ошол карызыбызга Кудай кааласа чыгып калды. Анан мына уста акысы бар, билесиздер. Эртең бир күн усталары бүтөт. Усталары бүткөндөн кийин буларды жөнөтүшүбүз керек. Уста акысын бериш керек, кызмат акысын. Мен айтып келип атам дайыма. Урматтуу туугандар, жок дегенде бир кирпичке болсо да салым кошуп коюңуздар. Бир кирпичтин баасы 5 эле сом десем, көп инсандар мындай бул сөздү мындай сыртка кабыл алып элатат да, өздөрүнө мындай маани бербей атат бул нерсегечи. Бул нерсени кылса болобу, болбойбу деп мындай өздөрүнө маани бербей атат мындай айтканда. Урматтуу туугандар, ушул видеолорду күнүнө 10000, 15000 кече түндө Баткенден түз келип видео тарткам. 25000 киши көрүптүр. Одноклассникте түз эфирден. 25000 киши жарым кирпичтен жардам бергенде, бир кирпич эмес, 2,5 сомдон жардам берсе, ушул жерге 12000 кирпич чечилмек. Мына бир суткада көрдүңүздөр, бул чындык. Мына кече күнү бир кирпич деп атасың бедер. Мен ушул кайрылууңду ушунчалык туура кабыл алдым. Мен ошол бир кирпич болсо дагы салым кошоюн деп Россия жеринен Эркебаев Исмат деген бир тууганыбыз ошол жерден Россиядан 5 рубль акча которуп жүрүптүр, 5 сом. Мына ишенбесеңиздер, мына чеги. Мону мен жакындан көргөзөйүн. Мына эки жакаттан көрүнөбү экен? Көрдүңүздөр мынакей. Мен жазышканым дагысы. Мына чегин жакындан көргөзөйүн. Мына канча сом салгандыгын көргөзүп коеюн. Мына 5 рубль мынакей. Көрүнүп атпы? Көрүнбөй атабы? Жакшы. Мынакей, жакындатып бердим. Көрүнүп алдыбы? Көрүндү да? Мына Одноклассникте көрүндүбү? Наркты ошол. Ал жагыңда кара, жакшылабай. Көрдүң да? Мына туугандар, мен көргөзгөн аракет кылдым. Көрдүңүздөр, 5 сом акча салды. Бул өзгөчө спонсор. Көрдүңүзбү? Мен ушунчалык ыраазы болдум ошол инсанга. 5 сом дагы жардам берсе болоттугун аныктап койду. Башка адамдарга үлгү көргөзүп койду. Жанындагы досторун ойготуп койду мындай айтканда. 5 сомдон жардам берсе дагы мына ушул иштер бүтөт эле. Урматтуу туугандар, 5 сом менен эч кимдин бир маселеси чечилбейт. Же чечилеби, айтыңыздарчы. Бир уштук сигареттин акчасы, бир пачка спичка күкүрттүн акчасы. Чөнтөктөн деле түшүп калат 5 сом, урматтуу туугандар. Ошондуктан ойлонойлу. Мына канчалаган эл көрүп атат. Бул бир эле мигранттарга тиешелүү эмес. Кыргызстандан сырттай эмгектенип кеткен биздин мекендештерибиз, бир борлорубуз мигранттарга тиешелүү эмес. Ойлонуңуздар. Кыргызстанда жүргөн мекендештерге да тиешелүү. Же сооп ошол инсандарга гана керекпи? Бизге кереги жокпу? Кыргызстанда жашап аткан инсандар. Кыргызстанда жүргөн, кызмат кылып аткан, оокат кылып аткан, эми Кудайга шүгүр, ар нерсе менен оокат кылып атасыздар. Мен ал жаңыздарга кийлигише албайм. Бирок биз кылсак эмнеге болбойт? Ошол инсандар эле кылыш керек ушул нерсени. Ойлонбойлубу терең? Эгер биз кылбасак, кыла турган инсандарга жеткирбейлиби? Ойгонбойлубу туугандар? Мына ушул иштерге жардам бербесеңиздер дагы айыл-майыл кыдырсаңыздар, көп жерлерде мечиттер курулуп атат. Инсандар эл пайдалана турган мектептер, садиктер курулуп атат. Ошол жерге болсо дагы бир кирпич 5 сом салым кошуп кое бериңиз, урматтуу туугандар. Бул акыреттик соопко ээ болосуздар. Бул жашоо, билесиздер, сыноо жашоо, убактылуу жашоо. Бул бир каккан казыктай жашабайбыз бул жашоодо. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Эмне деген инсандар кеткен. Бул жашоодон билесиздер, кимдер гана кетпеген. Туурабы? Жада калса падышалар дагы бул жалган жашоодон кеткен. Бул акырет, бул чындык, акыйкат. Ошондуктан туугандар, акыреттик жашоону ойлойлу. Мына ушундай көп жакшы эл пайдалана турган иштерди жасайлы, аракетти кылайлы. Мен ушуга сиздерге безилдеп чакырып атам. Ушул иш бүтүп кетсин деп мен сиздерге ызылдап аткан жерим жок, безилдеп аткан жерим жок. Сиздердин соопко ээ болуп калышыңыздарга мен себепчи болуп калайын деп аракет кылып атам, урматтуу туугандар. Сиздердин ушундай бир жакшы акыреттик жашоого илеше турган бир өтө чоң соопко сиздерди себепчи кылайын. Сиздердин ортоңуздарда мен көпүр болуп калайын. Сиздер канча соопко ээ болсоңуздар, Алла Таалам ошол сооңуздар менен мен менен дагы тең-метең бөлүшөт экен. Ошон үчүн мен аракет кылып атам, урматтуу туугандар. Кыргызстандын дагы жалпы жарандарына тиешелүү. Кыргызыбы, өзбеги, казагы баардыгына тиешелүү. Ошондуктан ойлонойлу, ойгонойлу, аракетти кылайлы, ниет кылайлы.
Ушундай туугандар, мен азыр иш боюнча дагы баардыгын көргөзүп берейин, аракет кылайын. Кандай иш болуп атат, эмне болуп атат. Сбербанк карта боюнча айтып кеттим, мына 152 000 рубль акча чогулуптур. Салган аманатыңыздар так ошол ордунда турат. Будан бир 15 фундамент бүткөн маалда Сбербанк картадан акча снимать эткенбиз. Ошол бойдон снимать эте элек болчук. Мына Кудай кааласа ошол аманатыңыздарды кече төгүлгөн кирпичке беребиз. Эгерде эл дагы да колдоп турган болсо, экинчи кабатын көтөрөбүз. Кыскасын айтканда ушул бирөө участокту бир жакшы үмүт менен берди. Жакшы үмүт менен бергенден кийин бир ушунчалык бир сонун деңгээлдеги даражадагы бир маселени бүтүрөйлү, ушул жерге муктаждарга комплекс салып бүтүрөйлү деп аракет кылабыз. Мындай участокторду, жер тилкелерди кайра инсандар бере бербейт. Бул бир келе турган эле нерсе. Кудай калса Баткен жеринен дагы бирөө участок берди иншалла. Балким келерки жылдары ушул проекти Баткен жерине башталып калышы толук ыктымал. Ушундай туугандар, мен азыр иштин жайынан көргөзөйүн, Жүрсөң анан кошуп туруп алып басырдым. Кармак болдумбу? Я, чаксы ушмас. Болор, болор. Жакын ылдый менен түшүп кетсең болот. Мына көрдүңүздөр, өткөндө мен 300 кирпич чүйдөн келип 300 кирпич калдырыптыр. Аракет кылайлы дегенде. Заводдун ээси дагы ушул Чымбердиев Ибайтуллагыбыз дагы ушунчалык Алла разы болсун, өтө жакшы аракет этип жардам берип атат. Бизди 17 000 кирпичке карыз кылып койду. 30 000 кирпичке акча төлөгөнбүз. 5 000 кирпичин өзү жардам деген. Андан сырткары 17 000 кирпичти карыз кылды. Мына бүгүн дагы 4 000 кирпич алып келип төгүп берип кетти. Кечээ дагы 6 000 кирпич алып келип төгүп берген экен. Кыскасын айтканда ишти токтотпостон ушул иш болуп кете берсин, алдыга жылы берсин. Анан кийин эсептешип алабыз, Алла насип этсе деп, ушинтип жардамын берип атат кыскасы. Алла разы болсун, бул нерсени ар бир инсан кыла бербейт. Мына Кудайга шүгүр, иш жүрүп атат мына. Ustaларды көрүп атасыздар. Мен азыр жанынан өзүм тартып туруп көргөзүп берейин, Ланч. Мынаке. О, сонун иштер. Ассаламу алейкумдар. Бу дуалды бүтүп койсуздар го? О, Кудайым сиздерге күч кубатты берсин, ден соолукту берсин. Качан бүтөбүз да аракет кылып атабыз? Я. 3 күн, Мына туугандар, уктуңуздар. 3 күндө кирпичтин иши бүтөт, дуалдын иши толугу менен бүтөт. Ошого, урматтуу туугандар, биздин Ак ниет аманат фонду, Кудай кааласа бул инсандарга жакшы үмүт менен убада бергенбиз. Уят кылбайбыз деп, кыскасын айтканда кызмат акысын эл колдоп турса беребиз деген жакшы ниет бар иншалла. Наразы кылбайбыз эң башкысы. Нерден көргөзөйүнчү сиздерге, караңыздарчы. Кээ бир инсандар нерден өтүп баратып сурап атышат. Мектеп салып атасыңар дептичи. Мектептик даражадагы чоң маселе болуп атыптыр. Караңыздарчы. Бул жер Жалал Абад. Так адресин айтып коеюн. Жалал Абад шаары. Шаардан бир 3 км чекеректе турган Ынтымак деген кичи шаарча бар. Ынтымактын жанында Жипром. Ошол Жипромдун ичинде салынып атат. Шаарда ипподром бар, Улак Чапчу ипподромдун эле артында мындай айтканда. Мына ушундай жакшы жер. Кудай кааласа, канализация жок бирок бул жерде. Келечекте канализация болуп калса жакшы болот. Бул жерде ажатканалар, санузелдер сыртта болуп атат. Бул ар бир үйдүн ичинде болбойт. Туугандар, ушул үйгө кимде ким себепчи болуп, кимде ким жардам берем деген болсо, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp эл сом байланыш номери бир номерде 705 менен 33 77 90. Сбербанк картасы дагы бар. Аны дагы мен таштайм. 42 76 38 01 15 76 16 99 экен. Медербек Мусаевич деп чыгат. Комментарийга жана описанияга таштайм. Бүт фонддун реквизиттерин ошол жактан көрүп, мен жана айткандай эле бир кирпич болсо дагы салым кошуп шашып калыңыздар иншалла. Анан урматтуу туугандар, бир нерсени баса белгилеп кетейин. Биздин фондко бир жыл ичиндеги жасаган иштерине кандай баа бере аласыздар? Бааңыздарды бериңиздерчи. Кемчилигиңиздерди айтыңыздарчы. Мына көптөгөн адамдарды капа кылып алып атабыз, жардам бере албай. Албетте аны үчүн кечирим сурайм.
Дагы да айтыңыздарчы, мына Кудай кааласа топурак дагы келип калды иншалла. Мынакей караңыздарчы, Кудай деген инсан кургалбайт дегенде иш боло берет да мынтип. Мынакей биринин артынан бири ушинтип кууп келе берет да. Кудай деген инсан эч качан кургалбайт деген чын да. Кудайым эч качан кургалтырбайт. Караңыздарчы. Топурактын өнүп калды эле. Топурактын өнүп калды эле, мынтип топурагыбыз да келип калды мына. Ушундай машалла. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Алла таалам ушинтип жөнөтө берет да. Бирини жөнөтүп, бирини коюп, себепчи кылып ушинтип жөнөтө берет. Мына сиздерди дагы ушундай иштерге жөнөтсө экен деп ниет кылат элем. Машалла, машалла. Алла разы болсун. Ушундай анда эмесе туугандар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, бир туугандарым, бир боорулорум. Кудай кааласа мен дагы да иштин күнүмсүн күндө бөлүшүп турам. Бүгүнкү күндөгү биздин жумушубуз мына ушундай. Бүгүн 8-сентябрь 2019 жыл. Мына бүгүнкү күндөгү биздин ишибиз мына ушундай. Бүгүнкү күндөгү отчетубуз. Дагы да иш боюнча сиздер менен бөлүшүп турам. Алдыда эмне иштер жасалып атат, кандай болуп атат, кыскасын айтканда баарын бөлүшүп турган аракет кылам. Ар бир жардам берип аткан элибизге Алла разы болсун. Алла таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Дагы да жардам берем деген инсандарды Алла таалам ушундай иштерге себепчи кылган насип эткен болсун иншалла. Ниетти бекем кылсак, бардыгын Кудайым жеткирет. Кудайым ошол ниетиңиздерге жараша берет. Чоң сурасаңыздар, Кудайым чоң берет. Кичине сурасаңыздар, кичине берет. Бир гана өзүңүздөргө гана ырызкы сурасаңыздар, өзүңүзгө ылайыктуу гана ырызкы берет. Кыйналып аткан эл үчүн, муктаждар үчүн, ооруп аткан инсандар үчүн дагы кошо ырызкы сурасаңыздар, ошол инсандарга дагы кошо ырызкы берет, урматтуу туугандар. Бул акыйкат, чындык. Мына ушундай туугандар. Анда эмесе барыңыздарга аманчылык, тынччылык, токчулук, жакшылыктарды Алла таалам жолукканы, кезип бергенди насип эткен болсун иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.